Good afternoon, everybody. How are you? I'm glad to see you, and I'm your English teacher, Jachi Klasel. Today's our new theme is making invitation. Open your copybooks and write down today's date. What date is it today? Today is the 9th of April. Дептериңерди ачып, бүгүнкү теманы, бүгүнкү числону жазабыз. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты биз кимдир бирөөгө бир нерсе кылууну сунуштаганды үйрөнөбүз. Биздин угуу жана сүйлөө жөндөмдүүлүктөрүбүз өнүгөт. Кээ бир сөздөрдү туура айтууга үйрөнөбүз. Today's our new theme is making invitations. What is invitation? Yes, of course. Invite. Biz өткөн сабакта invite деген сөздү өткөнбүз, жазгансыңар. Invite деген эмне эле? Туура, invite деген бул кимдир бирөөнү бир нерсе кылууга чакыруу же болбосо сунуштоо. Invite чакыруу деп которсок бул этиш, Invitation болсо бул эмне деген суроого жооп берет. Демек бул зат аттоочу. Making invitation демек биздин темабыз чакыруу жасоо. Do you want to? Мисалы биз чакыруу жасоону бирөөгө сунуш киргизүүдө көптөгөн жолдорду колдонсок болот. The first, do you want to? The second, would you like to? Third, how about? Fourth, I was wondering if you would like to. Fifth, I would like to invite you to. Sixth, how would you like to? Inviting. Biz çakırуу sunuş киргизүүдө кандай баштайбыз? For example, let's have a dinner. Кел тамактанып келебиз. Why don't we go to a concert? Концертке барып келүүгө кандай карайсың? Would you like to eat out? Көчөдөн тамактанып келбейлиби? How about playing tennis? Теннис ойногонго кандай карайсың? Are you in the mood for? Мисалы бул сөздү биз кайсы бир нерсеге маанайың барбы, көңүлүң барбы ошого деп сураганда колдонобуз. Мисалы, are you in the mood for a movie? Азыр фильм көргөнгө, кино көргөнгө кандай карайсың? Ошого көңүлүң барбы? Эми ошол эле суроолорго биз кантип жооп берсек болот? Эки жол менен жооп беребиз. Же ушул суроолорго, сунуштарга макул болобуз, же болбосо кайсы бир себептер менен каршы болобуз. Макул болууда бунун да бир нече жолдору бар. It sounds. Орусча айтканда звучит деп которобуз. Кыргызча мисал келтирсек, it sounds wonderful десек, абдан сонун угулуп жатат. Звучит великолепно, орусча айтканда. That's great. Эң мыкты экен. Сонун экен. Of course. Албетте. Great idea. Жакшы идея экен. Thanks. Рахмат. With pleasure. Чын дилим менен. Yes, I would love to. Ооба. Why not? Эмне үчүн болбосун? Refusing. Refusing бул
ушул сунушка каршы болуу. I'm sorry, I can't. Кечиресиз, жасай албайм, же болбосо бара албайм. I would love to, but. Барат элем, жасайт элем, бирок. No, thanks. Жок, рахмат. Sorry, I'm busy. Кечиресиз, мен бош эмесмин. I don't think I can. Мен бара алам деп ойлобойм. Же болбосо жасай алам деп ойлобойм. I'm afraid I can't. Жасай албай каламбы деп корком. Же бара албай каламбы деп корком. I can't make it. Мен аны жасай албайм. Sorry, I have other plans. Кечиресиз, менин башка пландарым бар. Балдар, эми ушул тема түшүнүктүү болсо, биздин биринчи тапшырмабыз бул бош орундуктарды толтурушубуз керек. Муну кандай толтурабыз? Мисалы, биринчисинде сурообуз толук болгон эмес. Демек, бул суроону толуктайбыз. Экинчисинде жообу жок. Демек, буга жооп жазабыз. Жоопторун кандай жазабыз? Мынакей быйтыкчаларды көрүп турабыз, орусча смайликтерди. Эки суроодо, эки тапшырмада смайликтер күлүп турат. Үчүнчү, төртүнчү тапшырмада смайликтер капалуу болуп турат. Эми биз ошого жараша жооптору күлүп турган быйтыкчаларга макулдугуңарды бересиңер. Капалуу болуп турган быйтыкчаларга сунушка макул болбойсуңар. Сунушту четке кагасыңар. Түшүнүктүүбү? Мисалы, биринчиси Would you like to go to the cinema? Yes, of course. Тапшырма түшүнүктүү болду го дейм. Кийинки тапшырмабыз мынакей. Ар кандай сүрөттөр турат. Эми биз эмне кылабыз? Биз ушул сүрөттөргө жараша сүйлөм түзөбүз. Жөнөкөй сүйлөм эмес, биз бирөөгө сунуш киргизебиз. Мисалы, биринчи сүрөттө бийлеп келбейлиби деген сунуш киргизсек болот. Же бийлеп келүүгө кандай карайсың? Бийлеп келүүгө маанайың барбы, ошого көңүлүң барбы? Деп сураганда, ушул сыяктуу мисалдарды келтиресиңер. Англисче. Окей, бүгүнкү сабагыбыз ушуну менен аяктады. Goodbye. See you.